жогорудагыдай видео тартыш үчүн биринчиден күндүзгү освещенияны тандап алыңыз. Ошондо яркий, качественный видео чыгат. Экинчиден мындай поверхности мүмкүн белый стол болобу, мындай ачык түстөгү поверхности тандап аласыздар. Экинчиден штативиңерди ушундай кылып установка кыласыңар. Анан телефонуңарды ушундай карайсыңар, камерасы основной фронтальный камерага снимать этебиз. И установка кылып туруп, коюп туруп, мындай ийип туруп, и уже съемканы кылып баштайбыз. Дальше уже ар бир видеону кыска 3 секунддан кылып тартып туруп, видео монтажга салабыз. Видео монтажга кылганда VN программасына киребиз. Мисалы үчүн ушундай кылып өзүңүзгө тартылган керектүү кыска видеолорду жүктөп аласыздар. Мынакей мындай кылып. Дальше уже бул жерден керектүүсүн алып, керексизин кесип саласыздар. Мисалы үчүн бул жерде мен баш кызы калтырам, видеонун аягы кереги жок. Могу кайчыны басып кесип салам, ненужныйын алып салам. Бул жерде дагы башкы видеодогу кичине непонятный болуп калыптыр. Ошол жерин алып таштайм, керектүүсүн алып калам. Да, мынакей кесип же болбосо VN программасы болбосо деле өзүңүз каалаган кайсыл программа сизге колдонууга удобный болсо, ошол программага салып эле иштей бересиздер. Мынакей керексиздерин ушинтип алып салам. Анан ушинтип туруп монтаждап аласыздар аягына чейин. И бул жерден зумирование деп турат. То есть кереги барлар, кереги жокторду алдыңыз. Мынакей көрдүңүзбү? Кыска кадрлар болуп атат. Эми ошол эркини зум дегенге салып коюп, могу жерде зумирование деп турат. Мына приблизить дегенди кылабыз. Мынакей өзүнчө приближает, мынакей. И ошол эркини баардыгына коюп чыгарабыз. Мынакей приближить деп. И ошондо караңыздар, мына жөнөкөй эми бири-бирине мынтип жакын болуп келип атат. И дальше уже сохранить деп басабыз. Мына экспорт деп басабыз. Сохранить и